Ассалому алейкум, урматтуу билимге кызыккан бардык жарандар, заманбап мугалимдер, устаттар, ата-энелер, студенттер жана окуучулар. Барыңыздарды бүгүнкү кызыктуу логикалык суроолор сабагында көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз сиздер үчүн дагы эң кызыктуу логикалык суроолор топтомун, 3-топтомун тартуулайбыз. Даяр болсоңуздар, анда баштайбыз. Биз даярдап койгонбуз. Албетте, бүгүн сиздер эң жакшы жооп бересиз деген үмүтүбүз бар. Ийгилик. Эң кызыктуу логикалык суроолор номер 3. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ойлонуп жооп бериңиз. Комментарийге канча суроого жооп тапканыңызды жазып койсоңуз болот. Албетте, видео башталышында лайк басууну унутпаңыз. Биз биринчи суроого өтөбүз. Биздин биринчи суроо бул сүрөт аркылуу берилет. Т тамгасын табыңыз. Ушул бөлүктөрдөн Т тамгасын табыңыз. Убакыт кетти. Албетте, бул суроого көңүл бурсаңыз, сүрөткө жакшы карасаңыз, жоопту тез эле табып алсаңыз болот. Бул видео сабакты дагы YouTube аркылуу көчүрүп, өзүңүздүн досторуңузга, окуучуларыңызга берсеңиз болот. Бул суроо үчүн убакыт аяктады. Мен ойлоймун, сиздер таптыңыздар. Эгер бул суроого жооп тапкан болсоңуз, Т тамгасын таптым деп комментарийге жазып койсоңуз болот. Биз жоопко өтөбүз. Мына, көрүшүңүз мүмкүн. Т тамгасы ушул жерде жашырынган эле мына. Көрдүңүзбү? Эми таптыңызбы? Т тамгасы ушул жерде жашырынган эле. Ким Т тамгасын тапты? Мен таптым деп комментарийге жазып койсоңуз болот. Даяр болсоңуздар, биз экинчи суроого өтөбүз. Экинчи суроо дагы абдан кызыктуу суроо. Математикалык, логикалык. Ушул сүрөттө канча уч бурчтук бар? Ушул сүрөттө канча уч бурчтук бар? Жакшы караңыз, көңүл буруңуз, мээнин иштешин текшериңиз жана логикалык жактан аракет кылышыңыз керек. Убакыт кетти. Бул суроого дагы көңүл бурган адам жоопту тез эле табып алат. Көп көрмандарыбыз азыр менин оюмча жоопту айтам андан кийин. Эгерде азыр жоопту тапкан болсоңуз, албетте комментарийге жазыңыз. Бул жерде канча уч бурчтук бар? Видеону паузага коюп, комментарийге жазсаңыз болот. Андан кийин жоопту дагы көрүп алабыз. Даяр болсоңуздар, анда биз жоопту көрсөтөбүз. Бул жерде мына 5 уч бурчтук бар. Көрүшүңүз мүмкүн. Биринчи уч бурчтук, мына, экинчи уч бурчтук, мына, үчүнчү уч бурчтук, төртүнчү уч бурчтук жана бешинчи уч бурчтук. Көрдүңүз. Кимдин жоопу туура болду? Ким 5 уч бурчтук бар деп тапты? Эгер тапкан болсоңуз, комментарийге жазып коюңуз. Биз сизди куттуктайбыз. Албетте, логикалык жактан көңүл бурган адам бул суроонун жообун таба алышат. Биз кийинки суроого өтөбүз. Даярсыздарбы? Биздин кийинки суроо бул дагы сүрөт аркылуу. Ушул сүрөттөрдүн ичинен панда жаныбарын табыңыз. Ушул сүрөттөрдүн ичинен панда жаныбарын табыңыз. Убакыт кетти. Жакшы көңүл буруңуз. Албетте, жоопту табасыз деген үмүтүбүз бар. Көңүл буруп караңыз. Шашпаңыз. Көзүңүз менен иретии менен карап чыгыңыз. Ошондо бул сүрөттүн ичинен панданы таба аласыз.
Биздин убагыбыз аяктады. Биз азыр сиздерге туура жоопту көрсөтөбүз. Бул сүрөттүн ичинде панда. Көрүшүңүз мүмкүн мына. Ушул жерге жашырынган эле мына. Көрдүңүзбү? Биринчи сүрөткө дагы кайтабыз мына. Көрүшүңүз мүмкүн мына. Бул жерде биздин жашырынган пандабыз мына. Ким панданы тапты? Тапкан болсоңуз, албетте комментарийге мен панда жоопун таптым деп жазып койсоңуз болот. Биз эми кийинки суроого өтөбүз. Биздин кийинки сурообуз бул логикалык эмес, бирок сизге билимиңизди текшерүү үчүн берилет. Белгилүү Тадж-Махал кайсы шаарда жайгашкан? Тадж-Махал мунарасы кайсы шаарда жайгашкан? Мамлекет суралган эмес, шаарды табышыңыз керек. Убакыт кетти. Жакшы көңүл буруп, аткарыңыз жана өзүңүздүн вариантты комментарийге жазып коюңуз. Тадж-Махал кайсы шаарда жайгашкан? Биз ойлойбуз, бардык биздин көрөрмандар бул суроого жоопту билишет. Убакыт бүттү, эми биз жоопту чыгарабыз. Тадж-Махал Индиянын Агра шаарында жайгашкан. Ким бул суроого туура жооп тапты? Өз пикириңизди, жоопуңузду комментарийге жазып коюңуз. Даяр болсоңуздар, биз кийинки суроого өтөбүз. Биздин кийинки сурообуз мына. Жакшы көңүл буруңуз. Эки сүрөттү бири-бирине кошуңуз. Кандай сүрөт пайда болот? Бул жерде бул сүрөт менен бул сүрөттү бири-бирине кошушуңуз керек, экөөсүн. Натыйжасы кандай сүрөт пайда болот? Бул жерде мына варианттар. Бул сүрөт пайда болобу? Бул сүрөт пайда болобу? Же болбосо бул сүрөт пайда болобу? Биринчи сүрөт пайда болобу? Экинчи сүрөт пайда болобу? Үчүнчү сүрөт пайда болобу? Жакшы көңүл буруңуз. Эки сүрөттү бири-бирине кошсоңуз, кайсыл сүрөт пайда болот? Бул суроону дагы табуу үчүн убакыт кетти. Өзүңүздүн жоопту комментарийге жазып коюңуз. Кайсы сүрөт пайда болот? Биринчи сүрөтпү? Экинчи сүрөтпү? Үчүнчү сүрөтпү? Жакшы көңүл буруп аткарсаңыз, албетте жоопту оңой эле таба аласыз. Убакыт бүттү. Биз жоопко өтөбүз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эки сүрөттү бири-бирине кошсок, бул үчүнчү катардагы сүрөт пайда болот. Эмне үчүн десеңиз, мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде мындай белги, бул жерде мындай белги. Экөөсүн кошкондо мына тоголок, төрт бурчтук жана бул жерде сызылган эмблемалары бар. Көрдүңүз. Ким бул суроого дагы жооп тапкан болсо, албетте мен туура таптым деп жазып койсоңуз болот. Биз бүгүн сиздер үчүн ушундай кызыктуу логикалык суроолорду даярдадык. Муну сиз өзүңүз, балдарыңыз, жакындарыңыз жана окуучуларыңыз, студенттериңизге дагы берип, билимин текшерсеңиз болот. Комментарийге канча суроого жооп тапканыңызды жазып койсоңуз, андан кийин албетте каналга жазылганды унутпаңыз. Видеобузга лайк басканды дагы унутпаңыз. Бул видеону досторуңуз менен бөлүшсөңүз болот. Биз сиздерге кызыктуу видео сабактарды даярдөөгө аракет кылып жатабыз. Барыңыздар терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы. Биз ойлойбуз, бардыгыңыз логикалык суроолорго туура жооп таптыңыз. Логикаңызды кеңейтиңиз, өнүгүңүз. Сиздер үчүн азыр өзүбүз жөнүндө кыскача маалыматты беребиз. Биз онлайн сабактарды өткөрөбүз мугалимдер жана студенттер үчүн. Бизди Facebook аркылуу Элдор Далиев деп, Instagram аркылуу Элдор Далиев деп, YouTube аркылуу Элдор Далиев деп издеп табып жазылсаңыз болот. Негизи биз мугалимдер үчүн онлайн курстарды уюштурабыз. Онлайн курстарда биз үйрөнүүчү программалар бул Kahoot программасы,
YouTube программасы, Multiurok, Gmail, Google Forma, KineMaster video montaj программасы, Telegram, InfoUrok, Google Forma, Google Service, андан кийин ZipGrade онлайн тест текшерүү программасы, Plickers онлайн тест текшерүү программасы жана жаңы программаларды үйрөтөбүз. Курс 1 ай уланат. Баасы 800 сом. Онлайн курстарыбыз 18 февраль күнү старт алат. Андан кийин сиз каалаган күнүңүз бизге жазылсаңыз болот. Эгер 18 февралга чейин убагыңыз болбосо, биздин телефон номерлерибиз 70 менен 108 93 53, Telegram 70 менен 108 93 53. Ар бир мугалимге жеке сабак өтүлөт. Ошондуктан убагыңыз болбой калганда бизге жеке кайрылсаңыз, биз сизге толук маалымат беребиз. Жумасына 3 күн сабак, калган күндөрү консультация жана кошумча маалыматтар берилет. Каттоодон өтүү үчүн WhatsApp жана Telegram номерге өзүңүз жөнүндө маалыматты жазып жиберишиңиз керек. Фамилия атыңыз, жашаган жериңиз, иштеген мекемеңиз, предметиңиз, телефон номериңиз, электрондук поштаңыз. Онлайн курсту акысын сиз баланс KJ аркылуу же Элсом аркылуу которуп койсоңуз болот. Андан кийин ушул номерге единица же болбосо бирдик катары дагы которуп койсоңуз болот. Урматтуу билимге кызыккан бардык жарандар, устаттар, студенттер, биз бүгүнкү сабактарыбызды жыйынтыктайбыз. Албетте, бүгүнкү сабагыбыз сизге жаккан болсо, лайк басыңыз, комментарийге жазыңыз, кандай видео сабактар керек, аларды дагы жазып койсоңуз, биз даярдоого аракет жасайбыз. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Максатыңызга карай кадам таштаңыз. Албетте сиздин максатыңыз ишке ашат. Бул баары сиздин колуңузда. Ийгилик.